Uşu Kırgızstanda akırkı кездерде чыныгы баягы лидер деп жетекчи болуп келе жатат. Дайым жаннатта да жакшылыкта лидер болгон, жакшылыкта жарышкан, жараткан Аллах табарак ва таала сени тарбия кылган ата-энеңе бекемден соолук, узун өмүр берсин. Өмүр жолдошуңа, бала чакаңа, бир туугандарыңа, пикирлештериңе Аллах таала дайым ийгилик берсин, бар болгун, аман болгун. Жанагындай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахым ансарларды өз рахматыңа ал, ансарлардын балдарыны рахматыңа ал деп дуа кылган экен. Бүгүн сен Мадинада болсоң да көптөгөн ошо Мадинага, Меккеге келген инсандарга жардам берип келе жатасың. Аллах сага, сенин балдарыңа, урпактарыңа өзүңдөй элге, жерге, динге кызмат кылгандар чыга берсин. Бар болгун, аман болгун. Кана? Размер экен, а? Allah razı olsun. Аман бол, бар бол, бактылуу бол. Дагы ким бар жаныңарда? Шетте кызмат кылган балдар барбы? İslam, Rasul. Ajmain. Kimler? Rasul. Ma. Rasul sen mi? Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyis salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulallah. Addel emanete ve bellegar risalete ve nesal ummeh. Salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Summa ba'd. Alamды жараткан Аллах Таала хамды саналар, пайгамбарга дүрүд дуа саламдардан кийин урматтуу мекендештерим баарыңарга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаарынан Мадина Мунавварадан Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сөзүмдүн башында урматтуу бир туугандарым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен лам яшкурин наса ла яшкуриллах. Бендеге рахмат деп разылык билдирбеген эч качан Аллах Таалага шүгүр кыла албайт дейт. Бүгүн биздин ушул жерде келип, бардыгыбыз баш кошуп, бирге чай ичкенче бир имандашуу кечеге келдик. Имандашуудан мурда урматтуу бир туугандарым, кече бизди чыдамсыздык менен күтүп жаткан ушу лидер компаниясынын негиздөөчүсү биздин Илимбек инибиз дайым элим, жерим, диним деп кызмат кылып келе жатат. Мындан да ары Аллах табарак ва таала ишине ийгилик берсин, жүрөгүнө бекем иман берсин, Кудайым адал рызкы берсин, рызкына береке берсин, элинин, жеринин керегине жараган жигиттерден боло берсин. Аллах Таала сүйгөн бенделерден, пайгамбарыбыз сыймыктана турган үммөттөрдөн болууду Аллах Таала насип этсин. Ошондуктан сиздердин атыңыздардан кече Илим бир тууганыбыз ушул жерде баарыбызга коюн союп, шорпосун кылып, ашын кылып күтүп турду. Бирок аба ырайы экен, Аллах Тааланын тагдыры менен биз кечигип келе албай калдык. Ошондуктан кечеги дасторкону менен Аллах табарак кылган хайыр эсанынын ниетине жараша Аллах Таала кабыл кылсын. Алдыңыздарда кичинекей болсо да бир белегибизди берип туруп, кийин сабагым өтсөм, Илим келсең, иним бир башыңа бир топ кийгизип коелу. Жаныңдагы балдарың кимдерің бар? Башка жокпу? Ha? Рахмат, бар бол, аман болгон. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде ла яктамил иману хадукум хатта акуна хабба илейхи мин малихи ва мин ахлихи ва мин нафсихи. Ау кама кала саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат, силердин бирөөңөрдүн да иманыңар толук камыл болбойт дейт. Мени үй бүлөңөрдөн, мал мүлкүңөрдөн, жаныңардан да артыгыраак сүймөйүнчө дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде жолдо келе жаткан кезде сүйүктүү өзүнүн экинчи халифасы Хазіреті Умар менен жетелешип келатты. Жетелешүү, кол кармашуу деген өзүнчө адамга бир сый урматты, сүйүүдү тартуулай турган нерсе. Пайгамбар Хазіреті Умарды ушундай жетелеп келе жаткан кезде Хазіреті Умар пайгамбарга карап, Аллахтын элчиси, Аллах античе мен сизди жакшы көрөм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хазіреті Умардан сурады, мени малы мүлкүңдөн артык көрөсүңбү деди. Я Расулаллах, малы мүлкүмдөн, байлыгымдан да артык сизди сүйөм деди. Пайгамбар алейхиссалам, үй бүлөңдөн артык көрөсүңбү деди.
Үй бүлөмдөн да артыгыраак сүйөмүн dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3-cü сурооду берди. Жаныңдан артык көрөсүңбү дедиле. Hazreti Umar ойлонуп туруп, "Я Расулалла, жанымдан артык көрө албаймын" dedi. Анда Пайгамбар алейхиссалам, "Андай о Умар, иманың дагы эле толук боло элек" dedi. Hazreti Umar bir топ ойлонуп, ордунда туруп калды, нес басып, Пайгамбар жолун уланта берди. Hazreti Umar birazdan keyin чуркап келди, Пайгамбар алейхиссалам колунан карап, "Я Расулалла, Аллахка ант ичем, жанымдан да сирди артык көрөм. Жанымдан да артык сени сүйөмүн" dedi. Аны көргөн баласы Абдулла келип, "Атаке, бир аз эле алдын сен Пайгамбарды жанымдан артык көрө албайм дедиң. Эмне үчүн жаныңдан да артык көрүүгө эмне себеп болду" dedi. Бир аз ой жүгүрттүм дейт. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам болбосо мен киммин? Пайгамбар болбосо мен киммин? Умар эл катары төрөлүп, кумарымды кандырып жеп, ичип, дозоктун бир отуну болуп калмакмын. Расулулла болбосо ислам болмокпу. Расулулла болбосо хидаят болмокпу. Пайгамбар алейхиссалам болбосо мен иман эмне, ислам эмне, жаннат эмне, дозок эмне, эмнени билбестен өтүп кеткен бир Умар экенмин. Анда мен жаным эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк артыгыраак муктаж экенмин. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссаламды мен сени жанымдан да артык көрөмүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды малыбыздан, мүлкүбүздөн, жаныбыздан да артыгыраак көрүү имандын эң толук болгондугу. Иманы жок эмес, иманы бар. Бирок имандын эң толук туу чокусуна жетүү үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бардык нерседен артык көрүү. Келгиле, Пайгамбарга болгон сүйүүдү ойготуу үчүн бир аз аракет кылайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын досу Абу Бакыр Сыддык, мына бүгүн биз келген Мадина Мунавварага 8 күндөп хижратка келе жаткан кезде Абу Бакыр Сыддык разияллаху таала анху бир пайгамбардын астына өтөт. Пайгамбардын оң жагын өтөт, сол жагын өтөт, пайгамбардын артын өтөт. Кээ бирлер эмне болду сага дейт. "Я Абу Бакыр, бир аз өзүңө карабайсыңбы? Эмне болду оңго солго?" "Я Расулалла" дейт. "Эгер душман алдыңдан келсе алдыңда болоюн, артыңдан болсо артыңда болоюн. Эгер сен каза болсоң, ислам, иман жок болот. Мен каза болсом катардагы бир адаммын" дейт. Абу Бакыр Сыддык хижраттан мурда, урматтуу бир туугандар, Мадинага, Меккеде барганда саур үңкүрүнө кирип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир чаян чакпасын, башка кылбасын деп өзүнүн ар бир уянын, жыландын чаян уясын бекиткенден кийин акыркы бир жерге өзүнүн эчтеме жетпей калды. Таманы менен тосуп жаткан кезде кандайдыр бир чаян чакты. Пайгамбар чарчаган, Абу Бакыр Сыддыктын тизесине башын коюп уктап жаткан. Бирок Абу Бакыр чыдады, пайгамбарды ойготпойун деп. Көзүнөн тамган жаш Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ойгоп кетти. Ойгонуп, "Я Абу Бакыр, ма юбкик, эмне ыйлайсың" dedi. "Лудык я Расулалла, мени чакты бирдеме" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мубарак силекейин алып сүрткөндөн кийин Абу Бакыр Сыддык эч нерсе болгондой жакшы болуп кетти. Бирок айтайын деген маселе, пайгамбарга болгон сүйүүсү Мадинага 8 күн жол жүрдү. Келе жатып чаңкадык, ач калдык дейт. Уму Бааматтын үйүнө келген кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир козунун сүтүн узатканда пайгамбарга бердим дейт. Пайгамбар сүт ичкен сайын менин суусундугум канып калды дейт. Мына сүйүүдүн жогорусу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунавварага келген кезде сахабалардын катарында Саубан деген сахаба бар. Ким деген? Саубан разияллаху таала анху. Bir gün keçinde keldi. "Avhaştani ya Rasulallah. O Allah'ın elçisi. Men sizi sagындым, keç-keçe körбөй kaldım." İylayt. Sen Bağımdattan, Kuptangaça körbөгөнгө uşunça iylaysınbı deyt. "Ya Rasulallah aga ilagan jokmun" deyt. "Men oy жүгүрсөm" deyt. "Erteң jannatка kirgende sizdin darajаңыз кайда? Men jönököy bir sahabanın darajасы кайда? Eger men Bağımdattan, Kuptanга чейин sizdi uşunça sagınsam, jannatta siz başka biyik darajada bolup men sizdi körbөй kalam. Oşonu oylop iylap atam" deyt. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баарыбызга болгон бир сүйүнчөн айтат. Пайгамбар айтат: "Я Саубан, билбейсиңби? Ал-мар'у юхшару ма'a man ahab." Ар бир адам сүйгөнү менен болот. Эгер мени чыныгы сүйсөң, кыяматта мени менен болосуң дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз ооба пайгамбарга замандаш боло алган жокпуз. 14 кылым кийин келсек да, пайгамбарга болгон сүйүүбүздү ойготууга аракет кылалы. Пайгамбарды сүйөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең Кудай буйрса зияратка барабыз. Масжид Набавидан 3 шакырым алысыраак. Пайгамбар өлүмүнө 3 күн калган кезде Ухудтогу 70 сахабаны зияратына келди да, аларга зиярат кылып дуа кылгандан кийин жолдун жарымына келип пайгамбар отуруп, ботодой боздоп ыйлап баштады.
Sahabalar kelme yubkike ya Resulallah. O Allah'ın elçisi emne üçün ilaysız dedi. Peygamber akırkı 3 günü. Sahabalar menen koştoşup Uhud'dagi şahitlerdi ziyaret kılıp kele jatkan. Ma yubkike ya Resulallah. Emne sizdi ilayt. Peygamber iştaqtu li ihvani. Bir tuğandarımdı sağındım deydi. Kimdi? Bir tuğandarımdı sağındım deydi. Sahabalar avalasna ihvaneke ya Resulallah. O Allah'ın elçisi biz senin bir tuğanın emes mi dese? La bel entum ashabi. Yok sizler menin sahabalarım. Sizler menin joro joldaşlarım. İhvani lam ya'tubat. Menin bir tuğandarım men sağıngan alı kelgen yok al bir tuğandarım deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al men sağıngan bir tuğandarım alı kelgen yok deydi. Alar kim dese? Alar kiyinçerek gelet. Meni körmöste imanga kelet. Men alıp kelgen din menen bekem bolot deydi. Alar peygamber iyilap sağıngan urmatı Müslüman bir tuğan siler enegen. Siz bizni sağınıp iyiladi. Biroq urmatı Müslüman bir tuğan biz bir gün peygamber için, peygamber alıp kelgen dinge, peygamberga tatıktı ümmet bola almadık dep peygamberdi sağınıp iyilay bildik mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sivad ibn Guzayya degen sahaba. Sivad ibn Guzayya. Mana hazır namaz okup atabız. Meçitte daim okup atabız. İstavu tüzdöngülö dep. Musulmandardын tüzdügü, katarının tüzdügü, niyetinin tüzdügü kanday birimdikte. Peygamber daim sahabalardı niyetlerini tüzdeytele, katarlarını tüzdeytele. Cihatqa çıkkan kezde peygamber istavu tüzdöngülö deydi. Sivad ibn Guzayya degen sahaba biraz kursağı menen astıga çıkıp kaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sivat istavu, ey Sivat tüzdön dese lebbeyk ya Resulallah. O Allah'ın elçisi buyruğunu atkaram deydi. Biroq dağılı kursağı biraz çıkıp kaldı. Peygamber canına geldi dağın misbagını alıp durup Sivad ibn Guzayya'nın kursağına türtüp koydu. İstavu, tüzdönbeysin mi dep. Sivad ibn Guzayya, "Avcahtali ya Resulallah. Allah'ın elçisi menin kursağımda ortup koydunuz" dedi. Siz de Allah Taala çındık, adiletli üçün jörötken. Menin kursağımda oruttunuz. Ahiretke kalbasın meni öçümde alayın dedi. Peygamberin janında Hazreti Abu Bakır, Hazreti Umar'lardın közleri kareginden çığa turgan bolup, "Sağa ne oldu? Kimden öç alam deysin?" Peygamberden emes, "Öçüm bolsa bizden al" deydi. Peygamber jön turgula deydi. Ahiretke birödün akıl kalbasın. Bul meni kursağını orutkan bolsam, hazır menin kursağımda bul orutsun deydi. Kolundağı misbagın beredi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına gelip, "Ya Resulallah, siz menin jönökey emes, kursağımdın açık yerine saydınız. Siz de kursağınızda açasınız" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli ve şarapatlı kursağını açkan kezde Sivad ibn Guzayya kelip yüzünü sürtüp öp iyilay başladı. Sahabalar emne üçün mınday kılasın? Ya Resulallah, cihatqa, gazatqa baratabız. Menin ümitim, menin denemdin akırgı tiygen jeri senin şarapatlı deneң bolsa, senin deneňdin berekesi menen balkim menin yüzüm dozak aram bolor. Menin ümitim uşul dedi. Urmatly musulman bir tuğanım, sahabalardın Peygamber aleyhissalam golgo süyüsü kanday. Keliңizler. Men bugün sizler menen Madina Munawwaraga keldik. Madina Munawwarada jönököy bolbosun. Peygamberga joluguşu çınıgı joluguşu bolsun. Jönököy men 14 kılım kiyin keldim, Kırgızstandan keldim. Bul jerde Peygamber menen jolugudu kanday tiriltebиz urmatly musulman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu aleyhi ruhi hatta arudda aleyh." Peygamber sallallahu kaysi bir musulman deydi, maga salavat aytsa deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Peygamber kaysi bir musulman maga salavat aytsa, Allah Taala maga ruhumdu kaytarıp beret deydi. Ne kılıp? Ruhumdu hatta arudda aleyhisselam anın salamına men alek alam deydi. Men alın salamına жооп berem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına kelip salam aytkan kezingizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysi bir musulman maga salavat aytsa, Allah Taala maga ruhumdu kaytarıp beret. Men anın salamına kayra alek alamın deydi. Urmatly musulman bir tuğanım. Süyüktü Peygamber aleyhissalamdın şaharına keldik. Madina Munawwara. Mekke'nin müşrikleri batkızgan yok. Peygamber kıza verişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğulup ösken yerden kuğdu. Peygamber sajda kılgan kezde Peygamber başına töөнün karının alıp kelip taşladı. Peygamberin yoluna tiket taşladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl imanға, İslamға jardam bere turgan, janında tura turan küçük kuvvatlardı tapkan yok. Peygamber aleyhissalam imanға, İslamға kızmat kılуу üçün uşul жерден başpanek tabamı, koldoğuçu tabamı dep 80 çakırım Taif'қа bardı. Taif'tagılar akılsızlar Peygamberdi taşpanek kılıp but kiyimini kanга tolturup kuup çıkıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di Bani Abu Hurayra'nın jakındары bolgon. Urudan bolgonda çakırdı.
Бирок алар шарт койду. Келсең биз колдойлу. Жаныңда туралы, бирок сенден кийин бийлик бизге калса башкаруу dedi. Пайгамбар жок, бул бийлик эмес. Ушул жерде баса белгилей турган нерсе иманга, исламга кызмат кылуу, дават кылуу, молдолук кылуу, Куран үйрөтүү бул вазифа эмес, бул ыйык рисала. Пайгамбарлык ыйык милдет бул. Бул кесип эмес. Жараткан Аллах баарыбызга иманга, исламга кызмат кылуу насип этсин. Иманга кызмат кылуу бир гана молдонун же башканын милдети эмес. Ар бирибиз колубуздан келген кызматыбызды кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жылдан кийин Аллах Таала Мадинаны тандады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунавварага келди. Мадина Мунавварага бул жерде элестеткин 10 жыл пайгамбар өмүрү ушул жерде өттү. Пайгамбардын 10 жылдык өмүрү, вахилердин түшүүсү, орозонун фарз болуусу, хаждын фарз болуусу, зекеттин фарз болуусу, адал арам өкүмдөр бардыгы Мадина Мунавварада. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык газваттары, жихадтары Мадина Мунавварада. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунавварага келгенде бул пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам шаарын элестетиң эми. Келиңиздер, пайгамбар алейхиссаламдын мечитидебиз. Кайдабыз? Азыр 5 вакыт намазга чыгып атабыз. Мечитке барганда иншалла баардыгыбыз бабы салам деген саламдашуу деген эшиктен киребиз. Элестетиң, өзүңүз туулуп өскөн айылыңыздагы Алпеште өстүргөн ата энеңиздин эшигине биздин өзбектиктер катта эшик деп коет. Туулуп өскөн эшигим. Ошол жерге барганда элестетиң, саламдашып, өткөн атаңыз, энеңиз элестетүү, башка кылуу. Бул жерде бабы саламда келгенде пайгамбарды элестеткиле. Кимди элестетебиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Бабы саламдан кирип келе жатсак, эшиктердин үстүндө мындай хадисти турат. Биринчи хадис: "Инна шафаати ли ахли кабаир мин уммати." Албетте менин шафаатым дейт. Ya Rasulullah ne deysin? Kara bizge ümit oygotu. İnne şefaati, albatta menin şefaatim li ehli kebair min ümmeti, menin ümmetimnin çoğun günökörlerine deydi. Ümmetimnin çoğun günö kılganlarına men şefaat kılam deydi. Ne üçün? Sizlerge okşugan günö kılbagan, ibadatın kılgan, namazını okugan, imanга, İslamga kızmat kılganları Allah şefaatga da belki muhtaç bolbostur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste Men istata an yamuta fil Medine felyemut ve men mata fil Medine eşfa'u ev eşhadu degen. Peygamber kimde kim Madina'da öl alsa ölsün, kim Madina Munavvara'da ölse ağa eşhadu güvölük ötöm degen. Nige güvölük ötöm? Anın jakşılığına, anın imandуулугуна, anın salihine ev eşfa'u je günökör bolsa anı şafaat kılam degen. Urmatlı Müslüman bir de kıyamet en birinci kabır uşul жерден жарылат. Peygamber birinci diret. Пайгамбар шафааты биринчи Мадинадагыларга. Мадинада Бабы саламга пайгамбардын мешине киргенде Бабы салам не экен биринчи? Албетте менин шафаатым үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрүгө деп. Бир аздан кийин бассак экинчи эшиктин үстүндө хадис турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин мечитимдеги намаз 1000 намазга тең келет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, элестетиң. Allah менен болгон тижаратыңыз эч уткузбаган ар бир намазыңыз субханалла 1000ге, элхамдулилла 1000ге, Аллаху акбар 1000ге, садакаңыз 1000ге, ар бир намазыңыз 1000ге жүргөн жер. Кийинги эшикке келсеңиз, ма байна бейти ва минбари равдатун мин риядил жанна, ма байна хужрати ва минбари равдатун мин риядил жанна. Üçüncü hadis, менин эшигим менен, жашаган үйүм менен минбарымдын арасы Бейиштин бакчалардан bir бакча дейт. Эмнеден? Бакчада турабыз. Пайгамбар алейхиссалам менин хужрам Айша небез менен жашаган үй менен минбарымдын арасы бейиштин бакчалардан bir бакча дейт. Уламалар эмне дейт? Ошол жерге бүгүн кепчилиңер кирип чыктыңар. Кечинде 27 адам кирди, эртемен 17 адам кирди, дагы каларга киреңсер. Мин Равда Риядул жанна бейиштин бакчасы деген ал жерге кирген адам бейиштин bir бөлүгүнө кирди деген сөз. Неге? Je bolbosam ошол жер дейт, бейиштин bir бөлүкчөсү дейт. Ал жерге кирген адам bir бейиштин бөлүкчөсүнө кирди дейт. Башкача кээде айтат, иншалла ахиретте жаннаттын bir бөлүкчөсү ушул жер болот дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым караң. Жараткан Аллах табарак ва таала сизди бүгүн ошо бейиштин bir бөлүкчөсү болгон минбарга бул жерде киргизсе, насип кылса, эртең жаннатка кирбей калам дейсизби? Бул жерде Аллах таала ушундай берешен, кереметтүү, мээримдүү, рахматтуу зат Аллах таала эгер бул дүйнөдө мана азыр каракелер менен сүйлөшсөм биздин карылабыз саат 11-де кирип жумагачы отурдук дейт. Бул дүйнөдө насип кылып Равдага кирген болсоңуз
İnşallah amin degile. Jannatta albatta bakçaga kiresizler. Jannatta Kudayım buyursa nasip kılat inşallah. Biroq Ravdaga kirgenlerge, Masjid Nabawga kirgenlerge kebir menin жүрөгümden çıkan nasihatlarım hurmatly musulman bir tuğanım. Jönököy ele Bişkектegi bir meçitте, je bolboso özüңүздүн Оштогу, Ноокаттагы, Нарындагы bir meçitке kirgende emес. Babı salamdan kirgende elestetiň Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem sizdi kütüp durat. Paýgambar aleyhissalam en uluu sünnetlerini Paýgambar Jabir ibn Abdullah aytat. Paýgambardy kaçan körbeýin, Paýgambar jılmayat ele deyt. Emne kılat eken? Bugün biz jılmaybay koyduk. Paýgambarın sünneti tabassumuka fi wajhi akhika sadaka. Bir musulmandın yüzüne jılmayıp tabassum kılıp sadaka deyt. Biz uşul sadakany da kılbay koyduk. Sahabalar deyt, Paýgambardy kaçan körbeýin, tabassum menen deyt. Elestetiň. Masjid Nabawga kirgende bir jerde Paýgambar sizge tabassum kılıp, Zulfiqar ümmetim keldik mi? Muhammed Kara senle keldik mi? Maşallah. Atakulum keldik mi deyin ümmetlerini jılmayıp turganını elestetiň. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem keldiňer Ravdada oturabız. Ravdada jön oturup hurmatly musulman bir togan. Canım men baykelem 8 reket okudum, 10 reket okudum deyt. Paýgambardyn minbary turat. Minbardy karagandamda karap turup minbardyn sen anın boyoktoruna, anın kafellerine emes. Minbarda Paýgambardy elestet. Azır men ayıp jatkan hadisler Paýgambar aytıp jatat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Paýgambar aleyhissalam hutba kılıp jatkanını elestetkin. Jumada jönököy oturup emes, sen Paýgambardyn meçitinde hutbany kimden okup atasın? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutba kılıp atat. Janыңda birge kelgen bul baykeň emes, janыңda kelgen taýkeň emes. Janыңda Abubakr Sıddık'ty elestetkin. Abu Zar radıyallahu ta'ala anhu, Anas ibn Malik'ti elestetkin. Sen sahabalardın katarında oturasın maşallah. Hurmatly musulman bir tuğanım, al jerde oturgan кезде bul Ravdada elestetiň. Wahiyler düşüp atkan. Keremetli biz okup atkan Kur'an ayatlar düşüp atat. Cebrail aleyhissalam Paýgambarga ayatlar alып kelip atat. Andan keyin oturduk hurmatly musulman bir tuğan. Elestetip, emneni elestetip otabız. Sahabalardın katarında oturasız. Sajda kıldınız. Jönököy sajda bolbosun. Balkim senin çekeňdi koygan jer Hazreti Umar'dı baş koyulgan. Hazreti Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalary sajda kılgan jerde sen sajda kılıp atasın. Sen oşonday, oşol sahabalar siyaktı sen de imanга, İslamga kızmat kılıpga daýarsınby? Paýgambarga tatykty ümmet bolupga daýarsınby? Alar Paýgambarga maly menen, mülkü menen, jany menen bardyk imanга daýardy. Sen oşolordu elestet. Ravdada oturduk hurmatly musulman. Ravdaga kayra kelemin. Ravdada oturgandan keyin Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem elestetdik. Minbaryn karadyk. Paýgambardyn hutbasyn sallallahu aleyhi ve sellem. Andan keyin Ravdadan çykkandan keyin kelip Paýgambardyn kabryna janına kelip, "Assalamu aleyke ya Rasulullah. Assalamu aleyke ya Habiballah. Assalamu aleyke ya hayra halqullah." Ey jaratılışdyn eň ulus Allah'ın süýgen paýgambary, saga salamlar bolsun, salavatlar bolsun. Salamdy hurmatly musulman bir tugan. Jönököy emes, azыр kelip alıp, "Ajike siz menen televizorda körütten birinci jol körüşüp atam" degen. Sen Paýgambar aleyhissalamdın janındasın. Paýgambarga tirүү salamdaşkanday bol. Bul çыныгы salamdaşuusу bolsun. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem janында turup alıp, hurmatly musulman bir tugan, kündördün birinde alımdardın birösü, şairlardın birösü. Kim geldi? Asma'i degen alımdar, şairlardan birisi. Paýgambar aleyhissalamdın kabrynyň janına keldim da deyt, özümdün alımdygym, şairdigim menen, akındygym menen emne dep salamdaşsam, emne degen dualardy kılsam dep turdum. Birok ozuma ilham kelgenге çeyin janımda jönököy bir Arabi, Beduin. Töler menen towda, çölde жүрgөн, ilimden, bilimden alыста жүрgön Beduin keldi da Paýgambardyn kabrynyň janına keldi. Anın duasyny karap turup men deyt, akıldan tayganday bolup taň kaldym deyt. Al kelip uşunday dedi. Ya Rab, hada kabru habibuk. Ya Rab, bu senin süýüktüğüňdün kabry. Kimnin kabry? Ey Rabbim, senin süýüktüğüňdün kabry. Wa ana abduk, men bolsa senin kulummun. Ya Rab, ente Rabbi. Ey Rabbim, sen menin Rabbimsin. Hada kabru habibuk. Bu senin süýüktüğüňdün kabry. Wa şeytan aduvuk. Şeytan senin düşmanın. Wa ana abduk, men kulummun. Ya Rabbim, in gafarta li. Azır sen uşu kabryň janına meni keçirseň, surra habibuk, senin süýükli paýgambaryň süýünet. Wa hazina aduvuk, senin düşmanyň şeytan kaygırat. Wa faza abduk, senin bandaň iyilikle kutuluğa jetet. Jannatın iyiligine jetet. Ya Rab, bu senin süýüktüğüňiň kabry.
Шайтан сенин душманың, мен кулуңмун. Эгер азыр мени кечирбесең ушул жерде, сенин душманың сүйүнөт. Шайтан сүйүнөт. Бендең бир кыйынчылыкка, жеңилүүгө учурайт. Бирок сени мен билем, сен мээримдүүлөр, эч качан душманыңды кубантпайсың. Бендеңди халак кылбайсың. Мени кечире көргүн дейт да сөзүн улантат. Я Раббым дейт. Биз дейт исламга чейин дейт арабтар. Бир улуулардын мүрзөсүнө барган кезде бир кулубузду азат кылат элек, курмандык кылат элек дейт. Мен сенин эң улуу сүйүктүү пайгамбарыңдын кабырынын жанында турам, сенден суранарым менин денемди дозок азабынан куткарып, кулдуктан чыгарып бергин дейт. Дозок азабынан менин мойнумду куткаргын деп дуа кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбарга салам бергенден кийин бир 10 кадамга кайтсаңыз, Абу Бакр Сиддик, ассаламу алейкум я халифата Расулилlah. Эй пайгамбардын халифасы, эй пайгамбардын өмүр жолдо хижратта башкада дайым жанында жүргөн. Эй иманы үммөттүн иманына тең келген халифа Абу Бакр. Абу Бакр Сиддикка салам дуалар. Дагы бир кадам жылганыңыздан кийин Хазрат Умарга, ассаламу алейкум я Фарук. Эй үммөттүн Фаруку, ак менен караны, адал менен арамды ажыраткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи халифасы ага салам бересиз. Андан кийин чыгып, кыбланы карап туруп, дуа кылып, саламдашып чыктыңыз. Бирок урматтуу мусулман, чыккандан кийин Бабы саламдан чыктığınızda караса, жанындагы эшикти мындай окусаңыз, Бабу Жабраил деп турат. Не деп турат экен? Жабраил деген эшик. Бул эшик эмне үчүн Жабраил? Эч ойлодуңузбу? Эми элестетиң. Жабраил алейхиссалам пайгамбар алейхиссаламга Мадина мунда 10 жыл вахий алып келип ошол жерден кирип чыгып турган. Жабраил алейхиссаламдын келгени кеткен жер ошол Бабу Жабраил. Бабу Жабраилдин жанына мындай келсеңиз, эжелер, карындаштарым, Бабу Ниса деп турат. Үчүнчү эшиктин аты аялдар эшиги. Эмне үчүн? Эшиктин аты алышы экен? Ниса, аялдар эшиги дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамаат көбөйүп кеткенде сахабалар могу эшик аялдарга таандык болсун. Бул жерден эркектер кирбегиле. Бүгүндөн баштап бул эшиктин аты аялдар эшиги. Аялдарга таандык болгон деп пайгамбар ошол заман деле ошол эшикти Бабу Ниса деп атап койгон. Андан жанында келсең, Бабу Билал деп турат. Hazreti Bilal'din eşigi. Hazreti Bilal elestetkin, sen jönököyle, Bab Bilal eken de ötmöstön, Hazreti Bilal paygambarga uşul eşiktegi kelçip eken. Ya Resulallah, as-salatu hayru minan naum. Namaz uykudan jakşı de. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Bilal kelse, Peygamber aleyhisselam tahajjuddan keyin biraz uykuga berilgenle. Ayşe enebizden Resulullah ne oldu dese, Peygamber uktады deydi. Hazreti Bilal Peygamber aleyhisselam'a kirip aytın, as-salatu hayru minan naum. Namaz uykudan jakşı деп айтың deydi. Jönököy Peygamber'din azançısı. Manabı toleranttуулuk degen uşul. Bul бүгүнгө чейин 14 kılımdan beri as-salatu hayru minan naum, namaz uykudan jakşı degen Hazreti Bilal'din sözü. Ayşe enebis kelip, ya Resulullah, bamdatqa turuң, Bilal aytты. Namaz uykudan jakşıra eken dese Peygamber sүйүнүp, uşundan başta bamdattın azanına uşul sözdü koşkula dedi. Hazreti Bilal eşigiden kiresi. Eşiklerdi karaganda da urmаттуу bir tuğandarım elestete. Bul жерден Cebrail aleyhissalam, bul жерден ayallar, sahabalar, bul жерде Hazreti Bilal'din eşigi. Emi Равдаға кайра келе турган болсок, иншалла Аллах Таала насип кылса, Равдаға келгенде урматтуу мусулман bir туган bir канча сутумдар бар. Сутумда ар бир сутумдун өзүнчө тарыхтары, аттары бар. Bu күндөрдүн биринде sahabalar отурушта Пайгамбар алейхиссалам фарздыгы билебиз, минбарда имам болуп өтөдүлөр. Пайгамбар алейхиссалам сүннөттү дайым кайсы жерде окуйт экен десе, Hazreti Asma enebиздин баласы Абдурахман ибн Зубайр чуркап кирди, халасы болот. Апасынын бир тууганы Айша энебизге кирип сурап чыкты. Пайгамбар сүннөттү кайтта окуйчу беле деп. Бирок Айша энебиздин жанына чыккан кезде эч кимге үн чыкпастан чуркап келип, bir sütunun астына келип намаз окуп баштады. Сахабалар билди Пайгамбар сүннөттү ушул жерде окуйт экен деп, анан талашып баштады. Бул sütun минбардан санаганда экинчи катарда, үчүнчү Стуанаты Айша, Айшанын sütunu деп турат. Ал жерде эгер намаз окусаңыз, албетте Пайгамбар чекесин коюп сажда кылган жерге сажда кылып намаз окуган болосуз. Sütundардын жанында Стуанаты Мухаллака, ау Мутайяба, жипаржыттанган sütun дейт. Дайым сахабалар келип, ага атыр сүртүп турчу эле. Bir sütun аты Стуанаты Мухаллака. Daha bir Ustuvanatul Haras. Haras degen çasovoylor. İslamdın başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bar oşol Madina meçhidinin içinde kabul atıldı delegatlardı.
мұсылманбы, башқасыбы, бірақ пайғамбардың жанында Саад ибн Абу Вақас болсын, Хазіреті Али ибн Аби Талиб болсын, дайым жан сақчы қатары қорғайды еле. Аллах Тааланың ушул аяты түшкөнгө чейин. Я юхар расул баллиг ма унзила илейка. Ey пайғамбар, өзіңе жеткен нәрсені жеткізгін. Аллаху ясимука минан нас. Аллах сені адамдардан сақтайды деген. Аллах сақтайды деген аят түшкеннен кейін пайғамбар жанындағы сақшылар алып салады. Ошол жердегі сутун бүгінге шейин Устуванатул Харас, жан сақчылардың сутуму деп аталады. Андан Устуванатул Сарир дейді. Сарир деген кроват деген, пайғамбар дайыма итикафта башқада ошол жерде пайғамбардың кроваты қойылып, ошол жерде жатқан жері. Андан кейін Устуванатул Тауба. Тауба сутуму дейді. Тауба сутуму деген Абу Лубаба деп аталады. Не деп аталады екен? Абу Лубаба пайғамбар алейхиссалам Бани Курайза деген яһудилер менен барып, Абу Лубабаны жөнөтүп барып келишим сүйлөшүп кел деген кезде еврейлерге келип Абу Лубаба кандай кылабыз? Пайгамбар менен келишсекпи, макулдашууга келишсекпи дегенде, биз пайгамбардын сөзүнө баш ийсек, макул десек эмне болот десе, Абу Лубаба пайгамбар унутуп коет еврейлерге. Келишсеңер де, келишмесеңер де силерди жок кылат деген. Пайгамбардын сырын ачып койгон. Кудайым бурса, шамдан кийин улантайга азан болуп калды. Микрофонду өзү эле токтоп калды. Абу Лубаба пайгамбардын сырын айткан үчүн кийин тооба кылып келип, өзүнү ошол сутумга байлап коюп, 10 күнгөчө ыйлап, намаз кезинде кызы келип бошотот, намазын окуйт, даратка чыгат, кайра Аллахым мени тообомду кабыл кыл. Пайгамбардын сырын пайгамбардын душманына айтып койду. 10 күндөн кийин Аллах Таала жараткан Аллах табарак ва таала анын тообасын кабыл кылып, аят түшүргөндөн кийин ошол сутум Устуванатут Тауба, тооба кабыл болгон сутум же Абу Лубабанын тообасы. Ал жерде тообалар кабыл болот иншалла. Ибадатыбызды кылабыз, бизде тооба кылабыз. Жараткан Аллах табарак ва таала зияраттарыбызды кабыл кылган болсун. Азандын берекеси менен Мадина Мунавварада көп дуа кылалы иншалла. Сабагыбыз тамактан кийин уланат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Мадина Мунавварага келгенде бир өзгөчө, бир балким угуп жүргөнсүңөр көңүл бурбаган, көңүл чордондон өтүп кеткен бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде баамдат намазын окугандан кийин сахабаларга кайрылып мындай дейт: "Мен минкум асбаха ал-йawm саиман." Бүгүн араңарда ким орозо кармаган бар дейт. Көңүл бур. Бүгүн кимиңер орозо кармаган бар десе, эч ким үнчүппагандан кийин дайыма адатта пайгамбардын эң жакын сахабасы, иманы бардык үммөттүн иманында тең келген Абу Бакр Сыддык уялып: "Я Расулалла, бүгүн мен орозомун" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам экинчи суроосун улантат. Бүгүн кимиңер бир бечаранын ачканын курсагын тойгозгон барбы дейт. Жардыга жардам берген барбы дейт. Сахабалар үнчүкпайт. Дагы экинчи суроодон кийин Хазрат Абу Бакр уялып: "Я Расулалла, бүгүн мен келе жатып бир муктажга жардам берип келдим" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үчүнчү суроону сурайт. Араңарда бүгүн бир ооруган, ооруну кабар алган, зиярат кылган барбы дейт. Эч ким үнчүкпайт. Абу Бакр Сыддык адаттагындай: "Я Расулалла, бир кошунан ооруп калганын зиярат кылып анан намазга келдим" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам төртүнчү суроону сурайт. Араңарда бүгүн бир жаназанын артынан кабыргача узатып, мүрзөгө чейин жаназа көтөрүп барган, узаткан барбы дейт. Эч ким үнчүкпайт. Дагы эле адаттагыдай Абу Бакр Сыддык разияллаху таала: "Я Расулалла, бүгүн бир жаназага мен катыштым, жаназаны кабыргача узаттым" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жогоруда айтылган 4 нерсе кимде топтолсо, ал жаннатка кирди дейт. Кимде ким орозо кармаган болсо, жардынын курсагын тойгозгон болсо, ооруну кабар алган болсо, жаназанын артынан барган болсо дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 5 вакыт намаздан кийин ас-салату алал амуат, каза болгондорго намаз деп атат, жаназа окуп атабыз. Пайгамбар айтат: "Кимде ким бир жаназа намаз окуй турган болсо, ага бир кырат сооп болот" дейт. Кимде ким жаназаны окугандан кийин кабыргача бирге барса, 2 кырат сооп болот дейт. Сахабалар: "Я Расул, 2 кырат дегениңиз эмне?" десе, эртең зияратка барасыз, Кудай кааласа, узундугу 7 километр болгон Ухуд тоосундай сооп дейт. Ухуд тоосундай болгон сооп. Бирок мен айткан хадис, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам
kim бүгін орозо кармаган, kim bir жардынын курсагын тойгозгон, kim бүгін ооруну кабар алган катыш деген урматтуу бир туугандарым, муну азыр Мадинада аткарса болот. Бардыгыбыз аткарса болот. Намазга келе жатып чөнтөгүңүздөн bir 20 реал, 10 реал bir muhtajды билип туруп жардам берип койсоңуз. Же келе жатканыңызда жаныңызда bir оорукана бар. Ошо жерге кирип бирөө деле карап, мусулман бир тууган жакшысыңбы, муктаждык жокпу, жакшысызбы деп барып колунан Асаллаху алазим Rabbel arşilan yeşfiyek ulu arş nesi ulu Allah'ım sizge şifa versin dep koyup, eğer oorukhanаны bilbeseniz, özünüz menen kelgen kebirler oorup kalıp çıga alбай жаткан bolsa, bölmesege barıp, jakşysызбы, dары-darmek kerek emesizби, Kudayım sizge şifa versin dep koyuyorsunuz. Kele jatıp bir 10 riyaldı biröge jardam berip koyuyorsunuz. Andan keyin, namazdan keyin 5 vakt namazda janaza okulot. Namazga janazaga katıştınız, sadaka kıldınız, orudu kabar aldınız mı? Namazdan keyin urmatlı Müslüman bir janaza bütüşü menen sırtqa çıksanız janaza okulgandardı Jannatul Baqi oşol jerde 10.000 sahabanın kabır jatkan bizdin jolubuzda mürze. Mürzege alıp baratat, oşolordun katarında barıp kömülgөнгече көрүшүп койсоңуз же bir четинен кармап койсоңуз, жанагы хадистеги 4 амалды аткарган болосуз. Машалла. Бирок кайсысы калды эми? Орозо кармоо. Иншалла дүйшөмбү күнү ниет кылып койсоңуз, бете орозо тахажжудка азан болгон кезде оозуңузду жаап, орозого ниет кылып bir күн орозо кармап койсок, урматтуу бир туугандарым, Мадина Мунавварага келген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир сүннөтүн тирилткен болуп, орозо кармаган, жардынын курсагын тойгозгон, ооруганды кабар алган, жаназага катышкан, керек болсо жаназаны жөнөкөй мүрдө эмес 10.000 сахаба жаткан Jannatul Baqigаче узаткан, алдыңызда бейиштин эшиктери ачылды деген сөз. Аткарууга даярбызбы иншалла? Урматтуу мусулман бир тууганым, сөздү узартпайык иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын газаваттардан бирөөсү Hicrattын 9-жылы, бул жерде 9 жыл тургандан кийин Газвату Хунейн деген. Хунейн не экен? Хунейн деген бул Таиф менен Меккенин арасындагы бир жерди айтат өрөндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге газватка барган кезде Пайгамбар алейхиссалам эң чоң жеңишке жеткен. Фатх Маккадан кийин. Мекке 8-жылы ачылат, 9-жылы Газвату Хунейнде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң чоң жеңишке жетип көптөгөн олжолор тиет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында миңдеген аскерлер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеңиште колго тийген олжону бөлүп баштайт. Пайгамбар главнокомандующий, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам олжону бөлгөн кезде dinimizde zekettin bir haktı muallafatul kulub deydi. Жүрөктөрүнү байлоо үчүн, жүрөктөрүнү исламга сүйдүрүү үчүн, жүрөктөрүнү ислам диниге болгон мухаббаты болуу үчүн аларга кээде зекет берип, жаңы исламды кабыл алган адамдарга белек берип, үйгө конок чакырып, ошону исламды сүйдүрүү үчүн кыла турган маселе зекетте muallafatul kulub деген экен. Жүрөктөрүнү үлпөт кылуу үчүн жардам берүү дегенде Пайгамбар Хунейн газватында тийген олжолорду, төөлөрдү, алтындарды, күмүштөрдү негизи эле 1 жыл мурда мусулман болгон Меккелик өзүнүн урпактарына, өзүнүн туугандарына таркатып салат. Меккеликтер Курайштар жаңы исламды кабыл алган. Бирок мухажирлер бул жака исламга көчүп келген Мадиналыктарды ансарлар дейт. Ким дейт экен? Жардам берүүчүлөр, дайым жардам берип тик турган ансарларга эч нерсе тийбей калат. Пайгамбар ансарларга bir ulak dağı berbeydi. Bir dirham da dinar da berbey koydu. Andan keyin adam emne olmasın nafs eken Madinalıklar toptolup alıp urular özlerinin arasında söz kılıp başlaydı. Peygamber Aleyhisselam bizge kelgenige 9 yıl oldu. Canında turduk. Daim salgılaşu, gazbatta başka da olduk. Ötkön yılı kelip Mekkelikler İslam'dı kabul algandan keyin mana 9. yılı özünün jakındarına kol irisine tartat bolup, jakındarına berip bizlerге eç nerse berbey koydu. Madinalıkların arasında söz tarqaydı. Madinalıktın aksakaldары Sa'd ibn Ubada degen sahaba. Sa'd ibn Ubada radıyallahu ta'ala anhu Peygamberin janına kelip ya Resulallah ansarlardın içinde arasında mınday söz tarqawatat dedi. Emne söz dese siz özüңнүн jakındarına bereringdi berip bizdi unutup bizdi böldüp koydun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ubada sençi dedi. Sen aksakal katar emne deysin dedi. Men dagı şu Madinalık adamdardın birösümün da. Tuğandarım emne deyse men de tuğandarım pikirindemин dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
tez arada sen ансарларды мо өрөнгө талаға жинағын деді. Майданға жина деді. Жиналғаннан кейін мені шақырғын деді. Саад ибн Убада радиаллаху таалану Мадиналық бардық ансарларды Хунейндің жанында бір талаға өрөнгө жинағаннан кейін пайғамбар я Расулалла Мадиналықтар топтолды келің деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгін мен сіздерге қайырылған сияқты пайғамбар ушундай Мадинадан келген ансарларға қайырылып мындайды. Айюхал ансар, о исламға, иманға жардам берген, жанында тұрған ансарлар, араңарда ушундай сөз болып жатыптыр деді. Силер бүгін имандан, исламдан алыста жүрген кезде мен келіп силерді иманға, исламға, хидаятқа чакырбадым беле деді. Бары башын басып. Әл миннату лиллахи ва расули. Милдет Алладан жана пайғамбар баш ебіз. Силер бириңер менен бириңер урушуп, ауыз хазырач болып, ынтымаңар тырқырап жүрген кезде мен келіп силерді ынтымаққа чакырбадым бе? Башын ийип, оба я Расулалла, сіздің чоң қызматыңыз мойнуңузга алабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кембагал колуңарда эч нерсе жок эмес менен менин келүүммен Аллах Таала силерге байлык, биримдик, берекесин бербеди, боюнсун бардыгы. Эмеканын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, эми силер да жооп бербейсиңерби деді. Я Расул, сізге эмне деп жооп беребиз? Айткан сөзүңүз чындык. Пайғамбар айтты, кааласаңар айтмаксыңар. Айтканыңарда да чынчыл болмоксуңар. Бул чындык эле. Сени де элиң кууганда биз кучагыбызга албадыкпы? Жаныңда эч ким жок келгенде жардам бербедикпи? Эч ким укпаганда биз укпадыкпы? Айтсаңар баары чындык болмок деди. Ооба жанымда тургансыңар деди. Эми о Мадиналык ансарлар деди. Мадиналыктар көңүл бургула деди. Валлахы Алланын барлыгына бирлигине касам ичейин. Дүниөдөн арзыбаган болгон бул дүниө, төө болсун, алтын болсун, күмүш болсун, арзыбаган бул кала турган дүниөдү жаңы исламга келген адамдарга берип, алардын жүрөгүнү исламда бекем кармап калуу үчүн бир аракет кылдым деди. Бирок моолардын деди, меккеликтердин насибасы, үлүшү, олжосу, төө болсо, алтын болсун, күмүш болсун, эчки болсун, уй болсун, силердин үлүшүңөр Расулулла болгонго ыраазы эмессиңерби? Мен силер менен Аллага ант ичемин. Эгер мо арабтар мо өрөнгө жол салабы, бул өрөң менен жол салабы, ансарлар салган сай менен мен силер менен кетемин. Мен силер мененмин. Силердин олжоңор, үлүшүңөр менмин деди. Анда ансарлар бардыгы сакалдарынан жаш дарагып ыйлашты. Биздин олжобуз пайгамбар болгондо ыраазыбыз. Олжобуз Расулулла болгондо ыраазыбыз деп. Ансарлардын дагы бир ойлонгону, балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунча ийгилик жеңишке жеткенден кийин кайра Меккеге кетип калап экен дегенде коркунучка түшкөн эле булар. Айтайын дегеним, урматтуу мусулман бир тууган, кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадиналыктар олжосы ким экен? Мана ошондуктан мана пайгамбардын берекеси менен бүгүн Мадинадагы береке бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөөгү да ушул жерде калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин алакан жайып бата кылды. Батасында ушундай бата кылды. Аллахумма архамил ансар. Ey Allah'ım, ansarladı, Madinalıktardı öz mehrimini ala körgün. Amin. Ve abnâil ansar. Ansarlardın baldarın da özündün rahmatına mehrimini ala körgün. Ve abnâil ansar. Ey Allah'ım, ansarlardın baldarında öz rahmatına mehrimini ala körgün deyip Peygamber ansarlarga baldarına, ansarların nevereleri için bata kıldı. Kimge bata kılıptır? Ya. Ансарлар ким экен? Мен да бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, эгер ушул жерде бата кыла турган болсом, эмне деп бата кылмакмын? Ансар деп заманыбыздын дагы ушундай иманга, исламга жардам кылган инсандарга ансарлар дайым эле болот. Чүнкү ансар деген сөз не экен? Жардам берүүчү. Имандын өргүсүнө, исламдын өргүсүнө, элдин биримдигине, мекенибиздин өнүгүүсүнө салымын кошкон ар бир ансар жигиттерге жараткан Аллах табарак ва таала балдарына, неберелерине, өздөрүнө, урпактарына дайым ушундай бекем иман берсин, иманга, исламга кызмат кылууга Аллах таала баарыбызга насип этсин. Аллах баарыңарды угуучу бенделерин кылып, уккан аят, хадиске амал кылуу насип этсин. Азыр сөзүбүздүн акырында келиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунаввараға келген кезде сахабалар иншалла ертең барабыз. Куба мечитинде пайгамбар 4 күн ошол жерде турган.
4 күндөн кийин булар чыдамсыздык менен күтүп, моундай курма дарактардын үстүнө чыгып күткөн кезде пайгамбар көрүнгөн талаал бадру алейна. Бадр деген 14 күндүк ай бизге чыгып келди. Min saniyatil vada. Saniya деген мана өрөндөн. Ваджаба шүкру алейна. Пайгамбар бизге келгенине бизге Аллага шүкүр кылуу важип болду деп Мадиналыктар ырдап, жайнап күтүп алышкан эле. Тала ал бадруну айтуу үчүн, ырдоо үчүн ардыңыздарга Мухаммад карын чакырам. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور مثل وجهك ما رأينا قط يا وجه السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا حبيبي يا محمد أنت مفتاح الصدور مثل وجهك ما رأينا قط يا وجه السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. Kırgızistanımızın Husarisi dep koyuz inşallah. İdris Qarı Kur'an okuyup berse, İdris Qarı'nın Kur'an'dan keyin eli jerimizge barыбыз bir bata kılıp, bata kılууdan murda uşul jerde kızmat kılgan dagы bir tuğanımız бар экен. Umragaga kelgen insandardı jannattın bakçası bolgon bakçaga kirgizip жүрgөн bir inimiz бар экен. İnşallah oşoga da bir dopu kiygizip koysok, jannatка ушунча адамдардын киришине себеп болуп атат. Эми чыныгы jannatка ата-энесini, jannattın tajlarını kiygizip kirgizishti Allah nasip etsin. Aman bolgun bar bolgun. Hazır İdris Qarı kişine Kur'an okusa anan keyin ha? Bata kılıp tursak, inşallah sabaktarыбыз alı. Bul эми bir jakşılıktın baştalışı. Dagı bir hurmatlı bir tuğandarım, ilim kelkam. Uşu Kırgızstanda akırkı kezderde çınıgı bayağı lider dep жетекчи болуп келе жатат. Дайым jannatta da jakşılıkta lider болгон, jakşılıkta жарышкан. Жараткан Аллах табарак ва таала seni tarbiya kılgan ata-enеңе бекемден соолук, uzun ömür bersin. Ömür жолдошуңа, бала чакаңа, bir tuğanдарыңа, pikirleşleriңе Аллах таала дайым ийгилик берсин, бар болгун, аман болгун. Жанагындай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Allah'ım ansarlarga öz rahmatını al, ansarlardın baldarını rahmatını al dep dua kılgan eken. Bugün sen Madinada olsang da köptögön oşo
Мадинаға, Меккеге келген инсандарға жардам беріп келе жатасың. Аллах саға, сенің балдарыңа, ұрпақтарыңа өзіңдей елге, жерге, динге қызмат қылғандар шыға берсін. Бар болғын, аман болғын.